Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Фарида Үсөнбаева эжекебиздин сырдашуу тартуулаган сый чыгармасы. Жумуш менен да, тууганчылык катташым боюнча да Канзадан үйүнө кээде барып калам. Тез барбасам да 3 жолу барганымда тең кошунасынын үйүндө экен. Балдары чакырып келишти. Ай, сен деген дем алышта үйдө отура аласыңбы? Качан келсем кошунаңдан таап келишет. 3 жолу тең ошол үйдө экенсиң, дедим тамаша иретинде. Ооба десең, бир эже бар, жалгыз жашайт эле. Кобурашып чыгам. Ал жайын сураганда эле эч кимиси жок. Баласы бар, көп деле келбейт. Үй бүлөсү менен алыста жашайт. Мен кирбесем кабатыр болом, ооруп калбады бекен, тамак жедиби деп турам. Экөөбүз чай үстүндө отуруп, кошунасы жөнүндө айтып жатты. Анан бир нерсе ойго келди. Ошол эжеңди да чакырбайсыңбы? Бир аз болсо да маанайы көтөрүлүп калат. Сүйлөшүп отуралы, десем ойлонуп калды. Баса, чын эле, мында алып келейин, чыгып кетти. Дароо эле ээрчитип кирип келгенде жашоодон чарчаган, ашыкча этияттанып караган кемпирди көрүп аяп кеттим. Төргө өтүңүз. Жок, ушундай эле отура берейинчи, деп отургучтун четине коомайлана отура калды. Канзада тамашага салып жатып төргө жайгаштырды. Басып баратып килем кир болуп же бир нерсени сындырып ала тургандай этияттанган абалда аярлап барып отурду. Алдына койгон тамактан да колунун учу менен жеп жатты. Улам, алыңыз, жесеңиз, деп жатып араң жедирдик. Анан эле батасын берип жөнөп калды. Шашылышсызбы, дедим жөнөткүм келбей. Жок, кайда бармак элем шашып, эми силерге тоскоол болбой кетейин дегеним. Ушинтип эле курсак тойсо кетип калат белеңиз. Сүйлөшүп отуруңуз, өткөн кеткен күндөрдөн айтып, сиз менен дагы качан жолугабыз, Кудай билет. Билгениңизден айтып отуруңуз, кеп салыңыз, деп тамаша аралаш. Канзада тамак жасайт бизге. Экөөбүз кенен кесир сүйлөшүп отуралы, десем кыйылып жатып макул болду. Үй ээси экөөбүзгө сырттагы салкын жерге орундук даярдап коюптур. Калың салынган төшөктү түрүп коюп отурганда чыдабай кеттим. Неге өзүңүздү этияттап жатасыз? Сиз келгенден бери ушуларды байкадым. Баарын эле аяп басып, аяп жеп, аяп сүйлөп жатасыз. Эми бул орундукка да отургандан коомайлана баштадыңыз. Биз адамбыз го, буюмдар бизге кызмат кылат. Ал жөн гана адам колу менен жасалган. Сиз баскандан айрылып кетмек беле, же калың төшөккө отурсаңыз жукарып кетеби? Адамды Кудай жараткан. Мындан да жакшы сыйларга татыктуу жансыз, десем бир нерсени айта албай жеңимдин учу менен көз жашын сүрттү. Келиңиз, мен атайын сүйлөшүп отуралы деп сизди алдырттым. Ичиңиздегини толук билбесем да көп нерсе кыйнап жатат. Бирөөгө айтсаңыз да жеңилдеп каласыз. Анан дагы сиздин жашыңызга ким жетиптир? Кудай баарына эле бул жашты бере бермек беле. Ошол өмүрдү да татыктуу жашап өтүүбүз абзел. Анан мага капа болбоңуз, акыл айткандай болбойн. Жөн гана сизди кыйнаган ойлорду уккум келди. Батаңызды берип узатып койсоңуз, кийин келсем жолугуп турабыз. А мүмкүн айткыңыз келбесе жөн эле коюңуз, дем алып эле отуралы. Бирок өзүңүз төмөн санай берсеңиз, ордуңузду жоготуп коесуз. Төр сиздики, сый урмат сизге дайым болуп туруш керек. Ошону эле айткым келген. Капа болбодум, кайра ыраазы болуп кеттим. Ошого бошошуп кетпедимби? Мен өзүмдү сыйга татыксыз да, татыктуу эмес деп деле ойлоп турмун. Жашоом ушундай мүнөз күттүрүп койгон окшойт. Этият болуп турам.
өзүм деле байкайм, бирок башкача боло албайм. Уулум бар, ал деле мага жакшы сөз сүйлөйлүк. Жакшы сөздү канзада анан сен эле айттың. Менин жашоом айла жоктун жашоосу, деп ыйлап жатты. Сизди ыйлатайын дебедим эле. Билгенге тирүүлүктүн өзү кубаныч эмеспи? Жашоого шүгүр келтирип жашай билүү керек экенин билесиз да. Басып жүрөсүз, бирөөгө көз каранды эмессиз. Көзүңүз көрүп акыл жайында. Пенсияңыз бар, балаңыз да бар экен. Бир аялдын арман кылганын уктум эле. Кудай мага чолок болсо да бала берип койбоптур. Ошону эш тутуп жашайт элем деп. Ага караганда 6 саны аман балаңыз бар турбайбы? Келип кетип турат экен, деп көңүлүн көтөргүм келди. Кепти кантип баштаарымды билбей турдум эле, сөз учугу өзү эле чубалып кетти. Сен байкагандай бала кезимде эле жалтак болуп чоңойдум. Кээде отуруп ыйлап алам. Ыйлаганга ый бере берет десе анча маани бербептирмин. Балалык доорду да, келиндик доорду да, жада калса апа болуп энелик доорду деле сүрбөдүм. Апам эсимде да жок. Атамды бир аз билип калдым. Экөө тең эрте өтүп кетишти. Атам жактан туугандардын колунда чоңойдум. Жерден боор көтөрө элек жатып, токмок, жаман сөз, кемсинткен сөз мага шерик болду. Маңдайымдан эч ким деле сылабады. Курсагымдын тойгонуна кайыл болгон жашоо коштоп жүрдү. Аны деле өлүп калбасын, оор ишти аткарганга жарабай калбасын деп арткан тамактан берип коюшчу. Боюмда кичинекей болгону оор иштенби деп калдым. Айылдагылардын айтуусунда атам, апам экөө тең узун бойлуу, эч кимге жамандыгы жок адамдар болгон экен. Кебетеңди кара, бул турушуңда эр деле албайт. Адамга окшоп баш көтөрүп басчы дүңүрөйбөй. Сени өмүр бою багат билем, күйөөгө берип кудулушуң керек, деп колуна тийген нерсе менен жеңем урганда, качаарга жер таппай, үнүмдү да чыгарбай ыйлап көндүм. Ошентип жүргөн күнү 3 аял үйгө келип, жеңем менен шыбырашып эле мен жакты карап сүйлөшүп, жанына чакырышты. Үстү башыңды жууп, жакшыраак көйнөк кий, бүгүн күйөөгө беребиз, деп калышты. Тактап сураганга да, каршы сөз айтканга да дареметим жетпей турду. Мен теңдүү кыздар турмушка чыга башташкан болчу. Ой сезимимде эле тең туштарымда эмес экенин сезчүмүн. Анткени мен менен сыр бөлүшкөндөн оолактап турушканын байкайм. Сөз кошо да алчу эмесмин. Тагыраагы айткан жумушту аткарып гана коюп, дагы кандай буйрук берет экен деп күткөнүм эле болбосо, кыялданып деле жүргөнүм эсте жок. Анан эле мага кандай күйөө табылып калды дедим. Бар ойлогонум ошол болду. Жеңем кызынын бир көйнөгүн кийгизип, бутума эски көлөч берди. Турмушка аттанган кадамым ушул болду. Атка учкашып эле көп баспадык. Бир үйгө келдик. Түшүрүп жатканда да сый менен эмес, ачууга толгон көзү менен карап, мени тосуп алган аял кайненем экен. Көрсө, мени алып келгенге чейин бул үйдөн 4 аял кетиптир. Түшкө чыдабаганго. Анан эч ким тийбей баары качып калганда мени эстешиптир да. Бир чыдаса ушул түтөт дешкен тура. Ошол үйдө ушул мени карабай, бирге жашабай жүргөн балам төрөлдү. Күйөнүн токмогун, кайнененин каарын көтөрдүм. Эч ким менин арызымды укпайт деле. Аны да билем. Анын үстүнө кемсинткен сөздөр баары тааныш болчу. Баламды мага көрсөтпөй багып жүрдү. Ыйлаганда эмизип коем, бетине да үңүлө албайм. Кайненем маңдайымда тиктеп турчу. Эркелетип да карай албай жүрдүм. Башка аял алам, сен жөн эле малай болосуң деп жүргөн күйөөм бир күн ат чаап баратып жыгылып кетип, ошол эле жерде жан бериптир. Ошондо да жаман сөздү мен уктум. Сени кетирем деп жүргөндө жолун тосуп койдум эле. Сен ата апаңды жуткансың, эми баламды жуттуң, тез жогол үйдөн деп мени төпөштөп салды.
арачалап араң алып калышты. Сөөк чыгарганча отуруп турсун, кое тур дешти. Өтүп кеткенине ичимде эле ачышпады. Чынын айтайын, көргөн жерден тээп, чачымдан сүдүрөп жүргөн бир маклуктан кутулдум деп отурдум. Эми үйдөн чыгарып койсо кайда барам деген ой гана жеп жатты. А менин тагдырымды ошол күнү башка бирөөлөр чечип койгон экен. Кошуна айылдан бир жашы өтүп калган чалга жеткиришти. Жолдо баратып жеткирген аял көңүл жубатып койду. Сен эми кайненең батырбайт болчу, жолдуу экенсиң, чал болсо да таба койдук. Жамандан көрө чал жакшы деп жашай бер. Өзүң бий, өзүң хан болосуң, деп. Качан эле кимден жакшы сөз угуп, кимге каршы пикир айттым эле. Баягы көнгөн унчукпастыгым менен баш ийип отуруп калдым. Жыргал жашоо бул жерде деле күтүп турбаганын биринчи күнү эле сездим. Көзүндө огу болсо аты ичүдөй тиктеген көздөр. Колума бир нерсе кармасам жулуп алып коюшат. Колунда уулу, келини, анан бой жетип калган кызы бар экен. Кылаарга иш, сүйлөшөргө киши таппайм. Сыртка чыксам мени карап каткырып күлүп, мыскылдап турушат. Ошондо бир төгүлүп ыйладым. Баламды да сагынган экенмин көрсө. Колума тыйын тыпыр тийип калса бекитем. Балама бир нерсе алып барып келсем деп. Ит көргөн күнүм канчага созулаарын элестете да алчу эмесмин. Ошентип жүрсөм, кайненем өтүп кетиптир. Эми баламды көрүп келет экенмин деп кубанып жүрдүм. Үйдөн топтогон акчамды алып, көптөн бери көрө элек балама бут кийим алдым, болжолдоп эле. Мурдада коркуп жүргөн жаным араң кирдим үйгө. Балам мени тааныган да жок. Алтыга чыгып калган балам менин күнүмдү көрүп жүргөндөй сезилип кетти. Бутунда резина өтүктүн үстү жагын кесип, кийгизип коюптур. Чакырсам келип, менден оолак болуп туруп алды да, өзүм да кучактаганга даай албадым. Колундагы бут кийимимди кийип көрдө эле батпай калды. Мага карап ыргытып чыгып кетти. Жашооң менен жерге кир. Неге жаралып калдым экен? Ушул азаптарды көрүш үчүнбү? Жок дегенде алып келген мырас келип калса да көңүлүм тынмак. Бир кучактап алайын, мага жолуктуруп коюңчу деп кайнагама жалдырап ыйладым. Ал ойлонуп отурду да, баланы ал жака алып кете албайсың, батыра да албайсың, өзүңдү эптей бер. Аны ортодо кыйнава, тез кетип кал эми, деп жолго салып койду. Ошол боюнча көрбөй, мынтип эр жетип үйлөнгөндөн кийин көрүп жатпаймынбы? Жаш туруп кемпир дейли болуп калдым. Бир жагы оор түйшүк, экинчи жагы карып калган чалдан жуктуу деп калдым. Карып кеткенимди көбү бетиме эле айтчу. Жыргаганымдан же ушул чалга күйгөнүмдөн жүрөт дейсиңби деп коем ичимден эле. Мен эптеп жашаганга паанек болгон чалда дүйнөгө сапар тартып кете берди. Ошончо жыл чогуу жашадым эле деп отура турам го деген ойдо жүрсөм, эртеси эле кийимдеримди сыртка чыгарып коюшуптур. Төркүндөн башка барар жерим жок. Жүгүмдү артып кайра келдим. Боор оруп жаткан менен жардам бере турган деле жок. Мен бечарага аксакалдар киришип жатып, атамдан калган үйдү алып беришти. Эски болсо да тааматы бар эле. Ошол үйдө күн өткөрүп калдым. Тамекиде иштеп, эшик алдына эгин эгип, майда жандык кармап, тирликтин кызыгына түшүп калдым. Неге мурда эле ушул үйгө келип албадым экен деп калдым. Мен жашоомду угуп билип эле жүрсө да, ыйлап сыктап келбегеним үчүн жон коюшкан тура. Анан балам издеп келди. Үйлөнүптүр. Элди чакырып кубанычымды бөлүштүм. Балам экөөбүз эки жээк болуп туруп алдык. Ал деле сүйлөбөйт. Мен жакындай албайм. Кайра кетебиз десе, үйдө эле калгыла деп айта албайм. Баягы мени ким укмак эле деген ой ортодо туруп алды. Иш тапканча жеп турасыңар деп болгон акчамды колдоруна карматтым. Дагы келишиңерге чогултам деп узаттым.
квартирада турушат. Азыр 2 кыздуу болгон. Ара чолодо келип эле кайра кетишет. Акыркы күндөрү узап кетсем, жанымда эч ким жок. Өлгөнүмдү эч ким билбей жатып калбасам экен дечү болдум. Канзадан кабар алып тур деп айтсам күлөт. Ал жакка шашпай туруңуз деп. Сөзгө деле чоркок элем. Сага токтобой сүйлөп салдым го, деп көз жашын сүртүп койду. Ушунун баарын ичиңизге батырып жүрөсүзбү? Балаңыз сиз жөнүндө толук билбейт тура. Тигенеси сизди апаң чалга тийип кеткен сени таштап деп кулагына куюп койгон эмеспи? Бир ачылып чачылып сүйлөшпөйсүзбү? Бала кезде муштумдан коркуп, күйөөгө тийгенде кемсинткенден улам корунуп жашаганыңызды, жашоо үчүн айла жок эле ар кимдин жетегинде жүргөнүңүздү, азыр жалгыздыктан азап тартып, эч ким менен маңдайлашып отура албаганыңызды айтып бериңиз. Сизге деген мээрими ойгоноор деп айтаарын айтып алып, бир аз оңтойсузданып калдым. Дасторконго келген тамакты да жарытып жей албай коштошуп чыгып кетти. Канзада бир жумадан кийин телефон чалат. Сүйүнчү берсең, эженин балдары көчүп келишип, чогуу жашап жатышат деп. Көрсө, биз сүйлөшкөндүн эртеси эле пенсиясын алып, неберелерине көтөрүнүп барып, анан төгүлүп ыйлап башынан өткөнүн айтып, же мени менен кетесиңер, же ушул жерде кетпей эле калам, силерден башка эч кимим жок деп чечкиндүү боло түшүптүр курган эни. Баласы дагынан жарылыптыр. Апаң сени карабай кетип калган деген сөзгө ишенип таарынып жүргөн экен. Кайра шаарга кетебиз деп жөн эле сынап айтып көрсөм, сиз да унчукпай узатып койдуңуз. Үйдө эле жашай бергиле дебедиңиз. Шаарда үйдө эле ишибиз да жок болчу. Айла жок келип үй издеп, эптеп иш таап жашап жүргөнбүз деп таарынычын айткан тура. Кийинки барганымда үйүнө кут кирип, өңүнө кан жүгүрүп, төрдүн көркүн чыгарып отурганын көрүп, жеңилдей түштүм. Жашоодо бири-бирин түшүнбөй жашап жүргөндөр бар экени өкүнүчтүү. Ошол сыйды бөлүп турган тоскоолдукту алып салганга, ички сырыңды төгүп салуу, чечилишип сүйлөшүп алуу эле жетпей калган учур көп эле болсо керек. Жаман ойдон алыс болуп, бири-бирибизди жөлөк болуп жашай билсек, канча адам оор сыноодон мүдүрүлбөй өтүп кетмек деп, жууган кийимдерин жыйнап жаткан келини, энеси менен ойноп жаткан кыздарына, энеңерди чарчатпагыла деп, чын тилден кемпирди аяп сүйлөгөнүн угуу мага ырахат тартуулап турду. Каналдын өсүшү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.